Мына ушул мен турган 12 кабат үй, бул жерде болжол менен 80 үй бүлө жашайт экен, 80 квартира бар экен. Бул деген бир чакан айылдын эли жашайт. Көйгөңүз кандай? 12 кабатка чейин азыр лифт жок. Лифт жок, жөө чыгып атабыз, мынакей уже возрастта. Бизге эме декабрда көчүп келгенбиз, ошодон бери жөө чыгып кыйналып атабыз. Башкача сүйлөшөлү? Жүрүп. Буга чейин ушул фирма менен келишим кандай түзүлгөн эле? Бул фирмадан мен түзүлүшүм мындай болгон. Бул жерде бир эжеңден сатып алгам. Экинчи этажда бир эжең сатып. Бияка коюш керек экен, а? Бияка лифтин коюлу элек. Бирөөсү грузовой экен, бирөөсү эме экен. Мынакей жасайлы. Мынантип кирип чыгып, кыйналып, биз 11 этажды алдык. Алган менен ойлогонбуз, баарын бүтүрүп берет го деп. Эчтеке бүтүрбөй эле, мына только обещать этет. Эртең келем, бүгүн келем депчи. Ким сатып алган? Биз өзүбүз сатып алганбыз. Өзүңүздөр сатып алгансыздар, э? Өзүбүз сатып алганбыз. Анан эч кандай тыянак чыгарбай атат. Жок, эчтеке жок. Этаждан этажга көтөргөн сайын эс ала берем менчи. Бир күндө канча түшүп чыгасыз? Бир жолу эле түшөм. Кээ бирде түшпөйм бул жерден. Үйдө отура берем, түшпөй. Жашыңыз канчада же? Жашым 68-дебин. Бутуңуз оорубайбы? Ооруйт, бутум ооруйт. Ооруйт бут. Ошону туруп, бул жерге келип, бир этажда эс алып, анан азыр силер менен просто чыктым. Адышка алып кетип. Кошуналар барбы ушундай? Бар кошуналар. Түшкөндөн кыйналгандар. Бар. Кошуналарым бар кыйналып атат да. Жалгыз мен эмес. Бул ушул лифт жоктон ылыйга түшпөгөн да кишилер барбы? Бар, наверное, бар. Продукттан азыздан көтөрүп келебиз. 2 күндө бир түшөбүз. Кээ бирде 3 күн отуруп калам. Из-за того, что лифт жок. Ошентип жашап атабыз. Лифттерди койсун, өтөңкү этаждагылар кыйналып атышат, картаңдар жашайт биякта. Мына 11-чи этажга чыгып келдим. 11-чи этажга чыгып келдим. 11-чи этажда жашайм. Ошо мынакта лифтин коебуз деген, лифтин коюп элек, отопление. Бул жерлерди ким тосту же? Камера менен. Өздөрү тоскон ошо бойдон турат. Анан мына бул жерлер ачык экен, а? Электр коопсуздугу каралган эмес. Сууну эме кылып койду. Суулар. Бул сиздин үйүңүз, э? Биздики. Сууну киргизген жок. Мына эме менен азыр свет включать этейинчи. Не подключу. Бул өзүңүздөр койдуңуздар? Бул шлангаларды өзүңүздөр койдуңуздар? Жок, өздөрү коюп берген. Өздөрү коюп берген. Анан биз ремонт жасадык. Айта берсеңиз, бул кооптуу экен бул. Булар өздөрү коюшкан. Булар жасалып атты. Жасалган. Мисалы мына электр коопсуздугу да каралып атты, биякта ачык эле турат. Ачык турат баары мынакей. Жаш балдар барбы же мындай сыртка чыгып ойногондо коркосуздар? Менде жаш балдар жок эми. Болот го жаш балабыз, Кудай буйрса. Бул жакта эч ким жокпу азыр? Азыр жана эшикте турат бир эжең. Ошону ремонт баштай элек. Ошол фирма такыр сиздерге байланышка чыккан жок, а? Маяктарды оңдобой кетиптир. Ошо оңдобой эчтеке кылып атат эми. Бүтүрүп берсе жакшы болмок. Ички жасалгасын өзүңүз? Өзүбүз жасадык да, алар жасабайт да, кантип жасайт. Мына ушул үйдү ТСТ строй сервис компаниясы куруп баштаган. Муну 2020-жылы толук түрдө бүтүрүп иштетүүгө беребиз деген, бирок мына өзүңүздөр көргөндөй бул жерде электр коопсуздугу эч каралган эмес. Бардык зымдар ушул ачык. Бул жерде мындай жаш балдар үчүн кооптуу. Ал эми жаш балдар дегенсек, чоңдор үчүн деле кооптуу. Себеби биякта эч кандай свет, электр энергиясы жок. Анан бул жакта ушул биякта жашоочуларга суу киргизген. Эч кандай мына көрдүңүздөр, суулар ачык. Бул жерде ушул фирма эч кандай бир чара көргөн эмес, өзүнүн келишимдеги талаптарын да аткарган эмес. Биякта мына эгер бу жерден жаш балдар түшүп кетчү болсо, Кудай сактасын, билбейм кандай болуп калат. Ал эми мына ушул жерде биякта лифт болуш керек экен. Лифт коюлган эмес, бирок эми ушул эптеп септеп эле мына ушундай фанера менен тосуп койгон. Бул эми бир урсаң эле сынып кетчү. Анан биякта көрдүңүздөр, мына эч кандай тоскон жок. Өтө кооптуу. Кудай сактасын, кечинде келе атып свет жок болсо түшүп кетишиң деле ыктымал да. Анан ушунча акчаны иштеп, бирок ушундай жоопкерчиликтен качканбы, билбейм, же кандай, же булар аферисттерби, айтор мына ушундай өзүнүн талаптарын аткарган эмес. Фирмадан квадратын 550-дөн алганбыз. Бери ийгиликке болот деп ремонт баарын 20-жыл бүтүш керек болчу. 19-жыл алганбыз.
20-жылы айтты, мынакей ПСОго берилди, ремонт кылып кире бергиле деди. Мына ПСОго берилди, акчаңар срочно төлөгүлө, лифт коюш керек деди 20-жылы. Акчанын баарын төлөп кирдик, мына бул жерде турган элдин баары ошону төлөп кирген. Ошодон бери же лифт жок, же отопление жок. Единственный неме кирди, свет кирди. И то алар соттошуп кесебиз дешип атат. Отопление али расчениясы барбы жокпу билбейбиз. Быйыл кире тургандай эмес. Короче, эчтеке жок. Документ иштеришпейт. Документтерди жанагындай далебой госрегистрга жаздырып койгонбуз. Болду ошо менен. Биз азыр 12-этажда турабыз. 12. Лифт жок. Суу эм көп мезгилде суу жок да. Азыр күн ысыганда напор азаят экен дагы, анан кийин бизге жетпей атат. Эмне караңгыда бакыл напор көбөйгөндө кичине челектерге алып коебуз. Болду. А так күндүзү фактически жок да суу. И бакыл мына үйдүн аркы жагына барып байкасаңыздар, бакыл облицовканы коюп коюшташты, анан кийин 12-этажга жеткенде материалдары жетпей калыптыр. Бүт лисаны 12-этаждан түшүрүштү бардыгын. Азыр 12-этажда кирпич болуп турат. Анан кийин 11-этаж бакыл базальт болуп коюптур. И все, и внешний немеси облицовкасы только 10-этаждан вниз да. Ошо туруш. И бакыл шамал болгондо получается мына дуалар мына раманы бүтүрүп туруп анан кийин кирпичти көтөргөн да. И ошо үстү мында кичине шел бар экен дагы, шамал болгондо люстралар баары мында титиреп чыгат. Кандай болот атат ошо фирма менен сүйлөшүүңөр бүгүнкү күндө? Сүйлөшүү биз менен эч ким сүйлөшпөй атат. Фирма жок, офис жок. Үйүнө барсак эшигин ачпайт. Домофон менен сыртынан сүйлөп коет, үйдө эч ким жок деп. Ким ошол үйүн ачпайт киши? Дүйшөбаева Бактыгүл директор. Дүйшөналиева, Бактыгүл ТСТ сервистин, строй сервистин директору. Бүгүнкү күндө соттук иштер болот абы? Соттук иштерге мына жаңы иштеп баштады юристибиз. Мына уже сотко жаңы берип баштады. Кудай буйрса билбейм кандай болот, бүтүрбөйбү. Аны ушу суранып кетет элек. Бүтүрүп берсе жакшы болот эле. Ушу президентибизден суранат элек. Садыр Нуркожоевичтен. Ушуну бир көзөмөлгө алып койсо деп. Когда купила квартиру, заселялась, мне прям сказали, что в течение лета все завершится, все сделается. Все благоустройства будут всего. Вот уже живу здесь 3-й месяц, никаких благоустройств нету. Шахты лифтовые все открыты. В подъездах ни ремонта, ничего нету. Двор, вот видите, какие условия у нас. Ноги переломать можно по такому двору ходить. Никто ничего не делает. Ни одного строителя за 3 месяца я не видела в этом доме. Балаңды кармайлбай калсаң, пока эшикти жаап ачкыча квартираңдычы, бала түшүп кетсе ким жооп берет ага? Канча балаңыз бар эже? Канча балаңыз? Менин 3 балам бар. Эң кичинекей канча? Эң кичинекей 10. Менден башка деле балдар бар да, элдинчи кичинекей майда балдар бар да. Вдруг түшүп кетсе ким жооп берет? Ошого Бактыгүл Дүйшөналиевна жооп берет экенби? Кичине ойлоп коюшпай, бизди делечи, биз деген накталай акча бергенбиз да бугачы. Өз эмгегибиз менен жөн эле асмандан түшкөн жок да бизге деле акчачы. Эми азыр булар жыргап жатышат. Бир кебелип койбойт. Ана бүтөт, мына бүтөт, качан бүтөт? Ошо биз баарыбыз эле ошо бүтүрүп берсин деп атабыз. Свет жок. Ой, светтерибиз, сууларыбыз, отопленияларыбыз кышка чейин улап берсин. Лифттерди койсун, өтөңкү этаждагылар кыйналып атышат, картаңдар жашайт биякта. Ошол биздин сунушубуз бүтүрүп берсин. Срогунан өтүп кетти уже. Сиз квартираңызга качан көчүп кирдиңиздер? 1 жыл болду, августта 1 жыл болду. Кышында кандай кылдыңыз? Кышында свет менен чыктык. Мына урматтуу туугандар, мына ушул аз биз жашоочулардан ушул компаниянын директорунун номерин алдык. Бактыгүл Дүйшөналиева деген эжекебизге чалып жатабыз. Көрөбүз, аз байланышка чыкса биз мына өчүрүп салды. Алган жок. Дагы бир мына кайра коңгуроо кылып көрөлү. Мына алган жок. Мына урматтуу туугандар, көрүңүздөр, бул жерде ушундай эмелер чыгып турат. Бул ушуларды алган эмес, бул сырты да кооптуу. Бул жакта азыр жүргөнгө таптакыр болот. Мына биз күндүздүн ушунча кыйналып басып атабыз. Мына бияк таптакыр эле болбойт, кооптуу. Бул сырты мейли, сыртында эч ким мындай жаш балдар жүрбөйт деп айтайын десең, бирок ичи дагы бир мышык ыйлайт да.
жок дегенде ичин бир жакшы жасап ушул лестницаларды тепкичтерди бир жакшы кылып ыңгайлуу шартта оңдоп берсе, бул компанияда өзүнүн мындай кийин келечекте ишмердүүлүгүнө мындай жакшы шарт түзүлмөк. Ал эми мына азыр бул компания менен ким иштешет, кандай болот? Азырынча бүдөмүк мына эч бир алган эмес. Бул жакты жасаган усталар дагы өз милдетин аткарган эмеспи же ушул усталардын да акчасын бербей койгонбу? Балким ошондой болушу мүмкүн. Мына алган жок да. Мына ушунча элди бир компания алдап, мына ушундай сызга отургузуп жатат. Бул жерде ошол жердеги жашоочулар маңдай тери менен кызылдай акчасына сатып алып, бүгүнкү күндө мына элитка деп ушул үйдү сатып алганы менен, бирок азыр өзүңүздөр көргөндөй бул эч кандай элитка деген сөзгө татыктуу эмес. Ал эми өлкөдө мыйзам иштесе, мына ушундай жалганчы, сөзүнө турбаган, өз милдетин аткарбаган компаниялар болобу же башкаларды болобу, мындай тизгендеп турмак. Алар дагы сестенип, мына ушундай өз милдетин так аткарып, учурунда элге бир жакшы шарттар түзүп бермек. Мына ушундай тилекке каршы мыйзам иштебегендиктен эл жалпы нааразы болуп, жерлерде да мындай нааразылыктар көп. Анан мына көрүңүздөр өзүнчө бир мына ушуларда жок дегенде ушуларды тазалап койсо болмок. Бул эми таптакыр эле элди көзгө илбегендикпи же мыйзамды сыйлабагандыкпы билбейм, айтор азыркы учурда элдер кыйналып жашап жатат.